Эң сонун алдыга карай улантабыз эфирибизде. Бүгүн биз жалпы жума күнү негизи эксклюзивтерди, жаңы клиптерди сиздерге тартуулап келебиз. Албетте аны талдап сынга салуу сиздерден болот. Бүгүн дагы болсо бүрүсү алдыда дагы бир 2-3 клиптин бет ачарын сиздерге тартуулаганы турабыз. Мында дал ошол биринчи эксклюзивдин автору мырзасы келип отурган чагы тааныштырып өтөлү. Жалпыңыздарга буйруса эмгек сиңирген болобу, эл артист болобу, убакыт өтүшү менен Олеза деп таанылган кайманаты менен Улан мырза келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Куттуктайбыз. Клибиңиздин өтүшү менен эксклюзив бөлүмүнө өттү болгондо дагы. Чоң рахмат, аябай кубанычтамын мен да. Эң сонун. Эми алгач Улезадан баштайлы. Кайманатыңыздан анан клипке өтүп кетели. Туура эле өтүп атабызбы? Же туура эмеспи? Улеза деп айтат. Улезо. Улеза. Бул кайманаттын окуясын айта кетсем деген. Анда Союз жаңы тарады. Жо мен деген өзүм аранжировкага жазганды алек болчумун да, үйрөнүп ошого да кызыгам, айтсак болот ошо. Чыгармачыл досум бар, белгилүү эле. Ошол деген айтып калды Улан кайманат керек, аранжировщиктердин көбү ушундай. Негизи Улан деп эле чыгайын деп аттыңыз эле. Улан деп чыгайын деп аткам, бирок анан кайманат керек, ушундай заманбап тилин айтканда мына бит деп коет го, бит жазганда. Ошондо ушундай бир заманбап кайманат керек деп калды да. Фриман, Жакс дегендей эле. Ошондой сыяктуу да. Анан ошо досум сунуштап калды, Улезо кандай болуп атат сага депчи. Ал кандай бир мааниси барбы? Ул дегенден келип атат экен. Улезо деген бул деген итальянский ошол кимге окшоштур атам? Итальянецтерге окшош экенсиз өзүңүз. Анткени деген өзүм Италия мамлекеттен ошо кинолорун жакшы көрөм да. Анан ошого жараштырып мындай Улезо деп коюп койгон ошо. Дон Карло дегендердиби? Аранжировкаларыңыз дагы бир андай десем, итальян стилинде окшойт анда, же ага деле тиешеси жокпу? Же жакшы көрөсүзбү ошол стилди? Анда айтсак болот, ошентип айтсак болот. Мен жакындапмын анда. Жаңы бир жанр келаткан экен да анда. Вау, сонун, керемет. Анда клибиңизди өтөлү. Сени сүйдүм деп аталат экен. Куттуктайбыз. Жогоруда айткандай дагы келиңиз, эми ушул клипти презентациялап өтсөңүз. Сөзү обону, кимге таандык, ким тартты, качан тартылды, кандай тартылып калды, кимге сүйүүнүңүздү айркынап атасыз? Неге мени чакырган жоксуз деп койдум. Обону деген Азамат Такырбашев агабыз. Сөзү өзүмө тандык. Өзүңүздүкү. Сонун турбайбы? Качан жазылган, качан тартылды, кандай болду? Кичине кыскача окуясын айтып кетсем болобу? Албетте. Мен өзүм деген орусча мектепте окуп калгам да. Ошого байланыштуу орусча мындай ырларды жазчумун да. Айлана чөйрөңүз орус тилдүү. Орус тилдүү көбүнчө. Анан чыгармачыл агаларыбыз айтып калды, Улан ушундай кыргызча да жазыш керек. Буга чейин канча репертуарыңыздар бар анда? Чыкпаган, мүмкүн клиби жок. Бир 5-6 да сыгып калыптырсыздар сиздер. Айтор ырды жаздыңыздар. Ыр тандоо тууралуу кыска нуска айтыңыз, анан клип тууралуу айтсаңыз бизге кызык болуп атат. Мен ошо кыргызча жазайын деп кыйналып жүрдүм да, жаза албайчы. Жазып көрөйүн деп, анан жайдын күнү болчу, ысык, кечинде уктай албай, анан эртең менен бир жумуштар менен багыш керек болуп, жумушка бардым. Анан бир түшкө малда бир машинага отуруп эле уктап калдым да. Анан туруп эле жакшы маанай менен турдум, анан ошо туруп эле анан дароо жазып салдым да сөздөрүнчү. Бирок обону жок болчу да. Ошол ирмемди эле Азамат Такырбашев агазга чалдым. Ошондо сөз жазылып анан үстүнө обон түшүрүлдү. Обон түшүрүлдү. Негизи тескерисинче болуш керек, же кандай? Айырмасы жок. Негизи деген айтып калышат, мурун деген сөз жазылчу, андан кийин үстүнө обон жазылчу. Бул алгачкы клибиңиз десек, дебют десек жаңылышпайбыз. Же тартылганбы мурдагы башка ырларыңызга? Бул экинчи болуп атат да. Экинчи болуп жатат. Музыка телеканалына өткөн биринчи клибиңиз. Бар, орусча. Сонун. Клип тууралуу анда. Клип тууралуу сценарий жашоодон эле алынган десек болот да. Анткени сүйүү темасы баарыбыз эле белгилүү, сиздерге деле белгилүү. Айганычка белгилүү эмес азыр. Башта буякчы. Айта бериңиз. Бул темасы деген эме болуп атат, кыз менен баланын
баягы мамилеси болуп, анан экөө мындай ажырашып дегендечи, эки жолго түшүп, анан бала деген баягы кызга кайрылып атат да. Мени көздөй кайра келесиңби деген. Жүрө бербей кел кайра деген сыяктуу Анан бул деген баягы үстүртүн мааниси, мындай биякта деген терең да мааниси бар да, ошону айтып кетейин. Баягы азыр деген тилекке каршы ажырашуулар көп болуп атат. Анан баягы ушул клип менен, ушул ыр менен айтайын дегеним баягы радикалдуу мындай эмеге барбастан, мындай сабырдуулук менен баягы ал деген жашоодо ар бир адамдын деген жашоосунда болот да. Ажырашкан, урушуп кеткен күндөр болот, анан ошого деген сабырдуулук кылып, тарбиялык мааниси дагы түндө бар. Терең философия бар экен да. Канча балл берет элеңиз өзүңүздүн клибиңизге? 1ден баштап 9га чейин, 10га чейин. Скромный эле адаммын эми. 1 деп койбоңуз. Адамдар айтсын, бирок өзүмө Өзүңүз. Баягы толук кандуу өзүмө баягы канаттана элекмин. Демек 5 деп койсок болот. 3 плюс 4 деп коелучу. 10дон 4пү? 10 балданбы? 10 балдан. 10 балдан 8 деп. 8, ошентиңизчи бир аз. Сорун. Анда эмесе клипке өтөлү. Жогоруда баянын дагы угуп көрдүк. Эми сиздердин сыныңызга тартуулайлы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кабыл алыңыздар. Музыка телеканалында эксклюзив. Кубатбек Алымкулов, Самаргүл. Сөзү обону Барпы Алыкулов. Музыка телеканалынан биринчилерден болуп көрүңүздөр.
Бізде жаңы клиптердің презентациясы болууда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден дагы жаңы коногубуз бар, бирок ага чейин сиздерге дагы биздин 24 декабрда боло турчу концертибиздин анонсун айта кетели. Биз сиздерге билеттер менен чогуу календардагы даярдап койдук. Ошолорго ээ боло аласыздар. Бизде эфир алкагында буюрса алдыңкы мөөнөттөрдө сиздерге дагы бир 2 чакыруу баракчасын ойнотконго даярбыз. Кайсыл жака, кайсыл күнү? 24 декабрь күнү Азия мамлекеттери катышкан, тагыраак айтканда Казакстан, Каракалпакстан, Өзбекстан жана мекенибиздин атуулдары, мыктылары, жылдыздары катышкан жыл жыйынтыгын чыгаруу аземине биргеликте мыктыларды чогуу тандап кетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Дал ошол билеттерди онлайн, офлайн же болбосо жалпы бизден дагы сатып алсаңыздар болот. Айтор жолдору көп. Эгер бекер боло турган болсо, анда оюнубузга сөзсүз катышыңыздар. Ооба, жана ошондой эле лотерея дагы ойнотулат. Лотереяны жеңип алсаңыз Ташкентке дал ошол жеңүүчүлөр менен барып келүүгө дагы мүмкүнчүлүк бар экен. Андыктан активдүү катышыңыздар, жана ошондой эле катыша албай калсаңыз дагы биздин онлайн, офлайн сатылып жаткан билеттерди дагы алганга сон мүмкүнчүлүктөр бар. Эң сонун анда жогорудагы сиз көргөн эксклюзивдин анонсунун автору менен мырза менен эстрада жылдызында чоң кадамдар менен аттап келе жаткан Кубатбек Алымкулов мырза менен саламдашалы, амандашалы. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кутманды кечиңиздер менен. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Өзүңүздөр. Кош келдиңиз. Рахмат. Өзгөчө анонсун көргөнүбүздө эле вау дедик. Кыргыз жыттанган, өзүңүздүн стилиңиз дагы дал ошол биздин улуттук баалуулуктарга басым жасалыптыр. Рахмат. Эң сонун. Анда жалпы эли менен амандашып алсаңыз болот? Кутманды кечиңиздер менен, урматтуу кыргыз калкым, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Сиздерге жакшы жаңылыгым менен, сиздер менен жакшы жаңылыгым менен бөлүшкөнү УТРКнын музыкалына келип калдым конокко. Эң сонун. Айтыңыз. Ооба. Сизде да суроо көп, менде да суроо көп. Биз мындай ойлонуп турам, азыр жаңы клиптерди алып келген, жаңы кыргыз эстрадасына кадам таштап жаткан биздин мырзаларыбыз менен маектешип жатыппыз. Демек, мындай бир тарыхый окуянын дагы башталышындабыз мүмкүн. Кийин мындай бир белгилүү болуп, бизге окшоп дал ошол музыка сыйлыгына катышып калса, ушул жака келдим эле, музыка сыйлыгы ошол учурда болуп жатты эле деп мүмкүн ойлонуп. Эгер бизди унутуп калбаса эле, жылдыз болуп кетип эле. Кандай сезимдер болуп жатат? Сезим деген сөздөр актуальный болуп атпайбы? Өттү клибиңиз. Өтөт деп ойлодуңузбу эле? Кандай болду эле? Чынында аябай кубанычтамын. Буга чейин дагы бир клибим кеткен. Буга деле ишенгем эми, бирок баары бир баягы толкундуу болот да. Өтпөй калса эмне болот? Ушунча эмгек кылдым да, анан кечээ күнү сүйүнчүлөп чалганда аябай кубандым чынында. Рахмат. Сапаргүл деп аталат экен. Самаргүл. Туура. Эми жаңы дегенибиз менен албетте бул кеч эле чыгармачылык баштады деген сөз эмес. Албетте бул кичинекей, балким мектеп кезден бери, бала бакча кезден бери башталган да. Ошол тарых тууралуу бир аз кыска нуска айтып койсоңуз. Өзүм тууралуу. Ооба, жалпы. Өзүм улуттук консерваторияны бүттүгөм. Азыр болсо ошол үндү кой сабагынан окутуучумун. Студенттерди, окуучуларды тарбиялайм. Чыгармачылык менен ошо айкалыштырып. Негизи мектептен эле башталган да чыгармачылык. Бала кезден эле чоң атам ырчы, дастанчы, газалчы болгон, ошол ооп кандан канга өтсө керек, атадан, чоң атамдан. Эми клибиңиздин тарыхына басым жасасак, кимге таандык сөзү, качан тартылган клип? Клиптин тарыхы аябай чоң. Баягы Барпы Алыкулов деп аябай чоң чыгарма. Ашыктык ырларын ана башында турган лирик акын Барпы Алыкулов атабыздын ошо өзүнүн мотивиндеги ыр. Болбосо башка баягы ырчылар, оончулар мындай башкача го. Именно ушул Барпы Алыкуловдун баягы өзүнүн стили, ырдоосу, обону дагы көрдүңүздөр, өзү башкачараак. Анан Барпы Алыкуловдун сөз обонуна таандык чыгарма Самаргүл деп аталат. Ушуну аткарып калдым. Бирок мен сизди ырыңызды укпай туруп, мындай көргөндө аябай мындай олуттуу, жайдары жүргөн мырза катарын элестетмекмин да. Анан чыгармаңыз бир аз шайыр да, чындыгындачы. Анан эми кызыктуу мени кызыктырган бир суроо болуп атат. Чыгарманы тандаганда кандай кылып тандайсыз? Өзүңүздүн образыңызга жараша кыласызбы? Же негизи азыр биз менен бир аз олуттуу сүйлөшүп атасызбы? Же мындай жүргөндө шайыр Олуттуу сүйлөшүп атамбы? Ошондой, ошол маселе ошондой болушу мүмкүн анда. Жок, эми чынында өзүм баягы шайыр ырларга жакынмын. Өтө мындай кайгылуу ырларды көп
баягы эми ырдайм, бирок көп жактыра бербейм. Ошон үчүн жашоодо дагы ушундай шайыр жүргөнгө аракет кылам. Анан көптөр айтышат ушул аябай серьезный боло бересиз депчи. Анан жашоодо андай эмесмин чынында. Клибиңиздин каражаты канча болду, канча кетти ушуну? Тоготер жери. Жакшы эле эми, жакшы эле кетти. Жакшы эле кетти. Сыр болбосо айтышым керек да. Эми салык кызматынан кызганбасаңыз дегенсиң, эми абзел эмес. Жакшы эле кетти. Себеби дегенде ар бир форма, бийчилер бул бир эле жерде тартылган жок. Бул жакка барып, тиякка барып, боомдун жанындагы каньондор бар экен, ошол жака барып тартып келдик, аяка барып келиш, ошентип ар биринин ар биринин баягы көңүлүн алып, ошонун баары эмгек экен. Кандай мээнет кетти жалпы клиптин сценарийин жазганда? Эмне үчүн ошол жерлер? Сценарист ошол клипмейкер, режиссер өзү дагы болду. Сабыркул деген таланттуу агабыз бар, ошол жазып, анан бизге жөнөттү да. Мен эми баягы ал киши менен иштешип калгам да, мурунку клибимде ошол тарткан. Анан жөнөттү, жөнөткөндөн кийин эле биз мен жактырып калып, анан баштадык болуп, ана баштайбыз, мына баштайбыз болуп жүрүп, убакыт чоюлуп жүрүп, анан ушул убакка келиптир, бышып дегенде. Мурдагы менин коногума дагы бул суроону бердим эле. Бирден баштап онго чейин өзүңүздүн клибиңизге канча баа бересиз? Өтө кыйын суроо экен. Эми жогорку деңгээлде деп айтпасам дагы, ортодон жогору эле болду болуш керек. Себеби мен аябай аракет кылдым буларды. Өзүм түндүк тараптан болсом, бул ыр түштүк тараптын мотивинде, бул жерде ырларда баягы деген сөздөр дагы айтылат. Ошону мен даярдаш үчүн канча 3-4 ай жөн эле аракет кылып жүрдүм да. Анда эмесе эл баа берсин дейли дагы клипке өтө эле кесиптеш. Ооба, кыска нуска элге кайрылып. Урматтуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарга жаңы эмгегим менен бөлүшөм. Баалап көрүп айтып койсоңуздар деген терең ишеничтемин. Сиздер үчүн анда Барпы Алыкулов атабыздын Самаргүл чыгармасын, клибимди тартуулайбыз. Эң сонун, анда эмесе келиңиздер клипке өтөлү. Саргайбың жол тоскон, Саратан айга карабай, Самаргүлде бир кошкон, сагыныч иште тарабай, алолонуп өрт болуп күйүп жүрөм Самаргүл, азиз көзүм төрт болуп сүйүп жүрөм Самаргүл, айылыңа кире албай, кырдап жүрөм Самаргүл, ачык сырыны биле албай, ырдап жүрөм Самаргүл. Кыйноңду тартып мен жүрсөм, козголбой кантип уктайсың. Эшикке түшкөн куттайсың, эгизге чачканы жыттайсың. Элетте боздоп мен жүрсөм, кеңсебей кантип уктайсың. Тескейдеги бадамдын гүлү сенсиң Самаргүл. Деңдеп жүргөн адамдын бири менмин Самаргүл. Күнгөйдөгү бадамдын гүлү сенсиң Самаргүл.
Музыка телеканалында жаңы клип. Шерзат Иминакун. Basanda dursam seni oylanıp Estesim kalam zor bolup Музыка телеканалынан биринчилерден болуп көрүңүздөр. Kaşımda menin nur Керемет эфирди салдыгара улантабыз. 3-чү мырзам менен жакшы бир клиптин, жаңы клиптин бет ачарында алдында турабыз. Сиздер менен жакшы бир маек куруп, анан албетте сунуштаганга дагы даярбыз. Азыр эле анонсуна күбө болдуңуздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жогоруда айткандай эле биз Кыргыз эстрадасына жаңы кадам таштап келе жаткан жаңы клиптери менен келген бизде мырзаларды тосуп алуудабыз. Алардын бири Шерзат Иминакун «Baby ты моя» деген. Өзгөчө, бейби ты моя, да? Сонун ыр менен келди. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кандайсыз? Шерзат Иминакун, анан «Baby ты моя» деген бир аз экстраваганттуу угулуп атат. Бизге аябай кызык болуп турат. Чыгармачылыгыңыз тууралуу бир аз кеп салалы. Негиле кайдан чыкты бул тема? Бул тема негизи 1 жыл мурун чыккан. Негизи минусовкага черновой вариант кылып оонду салып жатканда анан баягы музыкага ыңгай келиш үчүн ушул тема чыкты. Анан ушул теманын артында оонун сөзүн жазып. Минусовка деген аранжировка оон бар беле? Ошол минусовка жазылган оонуна чейин. Анан ошого биз карап оон сөз бир убакытта жазылган. Сөзү сизге таандыкпы? Сөзү дагы оон дагы мага. Сизге таандык. Ошол бейбиңиз каяктан жүрөт дегенсиз? Бейбими издеп жүрөм. Азыр клипте турбайбы? Издеп жүрөсүз. Керемет, эми баягы кыргызча орусча сөз аралаштырган окшойт. Мен ойлоп атам, ушундай ырлар мода болот. Мода болот. Заман талабына ылайык деп айтсак болот негизинде. Анан көпчүлүк ушинтип жазып баштады да, бул эмне? Трендпи же кандай? эми башка темалар дагы жазылып калды да буга чейинчи. Канчалаган сүйөмгө деген сыяктуу ырлар жазылган. Анан биз дагы бир аз өзгөчөлүк болсун, бир аз деп анан ушундай жагып калды. Анан ушинтип жаздык. Демек, жүрөгүңүз дал ошол сүйүү сезимдерине муктаж болгон себептен балким ушул саптар чыккан болуш керек. Клипти тартуу маселесине келели. Клип тартуу маселеси эң башкысында эле биз Арген Олжобаев деген досубуз бар. Өзүмдүн досум, университетте чогуу окуганбыз, курсташыбыз. Ошол досума кайрылдым, анан ал бизге пландар түзүп берди. Анан өзүм бийлебеген жаным бийге да бардым. Бирок эч эле окшошпойду, хореограф коюп берген бийлер. Анан өзүмдүн бийиме салып, окшоштуруп, анан формаларды тиктирип, бардыгын бир күнгө пландаганбыз. Форманы да өзүнчө тиктириңиз клипти? Аябай катуу киришиптирсиз анда. Анда мен сүйүктүү суроомду бере берейин. Канча каражат кетти? Каражат эми дегенде бул негизи трековый клип деп коет. Бирок трековый клип деп коет. Сабатсыздарга түшүндүрүп койсоңуз. Эми мындай сюжет жок. Сюжети жок, бирок мындай трековый деген. Полноценно өзүбүздүн лицону таныталы деп, өзүбүзгө акцентти көбүрөөк жасадык. Анонстан деле байкабайсызбы? Бир кыз эле бийлеп турат, бир мырза да бийлеп турат. Ошону трековый дейт экен. Кечирсиңиз. Анан негизинде каражат боюнча эме кылсак, баарын бир күнгө пландаган үчүн эми 100 000 кетти. Мынакей, баппет эле дароо эле санын айтканда мырзалар ушундай болуп атат, эми сурагандан жооп беришке туура келди да. Чыгармачылыкта негизи канча жылдан берисиз? Анан бул канчанчы клибиңиз? Биринчи болсо албетте куттуктайбыз. Музыка каналына уже 3-чү клиби. Анан буюрса мындан кийин дагы сюжет менен да клиптерди алып келебиз, Кудайым буйрса. Сиздерди кабыл алганыңыздарга чоң рахматымды айтамын. Бизде дагы жоопкерчилик бар дегендей, биринчи клибибиз, экинчи клибибиз биринчи клибибизге окшобогондой кылып, дагы Кудайым буйрса эксклюзив клиптерди алып келебиз деген ойлорубуз бар. Анда менде мындай суроо бар. Дасыгып, убакыт өтүп, элдин баарына таанылып, Шерзат келеткенби концертке деп элдин оозуна алынып калганда, сиз өзүңүздү кандай ырчы катарында көрөсүз? Жакшы ырчы катарында көрөбүз, конечно. Ооба, жакшы эле болуңуз, Кудай буйруп. Айтайын дегеним, азыр биз таанып жүргөн баягы агаларыбыздын арасынан бир балким сизге жаккан жанрлар болуп өзүм жанрда мен Мирбек Атабековдун чалган ошондой жанрда дейсиз. Baby ты моя деген эле шүш керек болчу деп эмне эле болуп атам. Ал кишиден мурун биз негизи чыгарган, неме ырс жаралган, андан кийин
конечно, ал кишиге дагы жетүү кыйын. Ошол киши менен ырыбыз бир темада болуп калган биз үчүн сыймык дегендей. Ал киши менен биз автокараокесинде ырдаганбыз мындан 5 жыл мурун. Өзүм Бисара Бешенелова университетинде эстрадный вокалды бүткөнмүн. Анан өзүм гитара менен ырдаймын. Буга чейин негизи чыгармачылыкта баягы кадр артында аралашып жүрөбүз. Гитара менен ырдайм той аштарда. Анан эми коем. Ырдадык эми баягы эми эстрада өтөлү деп буйруса аракет кылып аткан чагыбыз. Мурдагы ырларыңыз кандай тематикада болчу? Бул сүйүү. Ал деле сүйүү. Ал деле сүйүү. Эми кийинкисин дагы кийинкиси деле сүйүү болуп калат экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сүйүү тууралуу ыр чыгара бербесинчи зат. Келиңиздер, Олут темаларга кайрылабыз будан буюрса. Алчы сиз сүйгөнүңүздү табышыңыз керек. Тапкандан кийин токтотом деп турам. Болбосо токтотпой эле сүйүү жөнүндө Чыгара берсе демек таба эле экен деп электирсиз, э? Болсун. издеп аткан болом да. Негизи сиздин чыгармачылыгыңызга келген себепкер инсандар барбы? Себепкер инсандар бар, албетте. Мен үй бүлөм бардыгы колдойт. Азыр апам көрүп жатат прямой эфирде. Саламымды айтам апа. Анан бир тууган акем өзү алып келип, университетке алып келип окутуп, чокутуп, андан кийин өзүмдүн устатым чыгармачылыкта Чыңгыз Турдубеков деген агайым бар. Ошол кишилер менен жүрүп, анан ушул эфирде отурганыма ошол кишилердин себепкер деп ойлойм. Чоң рахматымды айтам. Мен азыр бир суранычым бар. Сизге жаккан репертуарыңыздагы бир ырды жанды ырдап бербейсизби? Ырдап берейин. Соны сурап алдык. Мага жакты. Өзүмдүн Айырмасы жок, каалаган ыры. Же каалаган ыры? Негизи гитарам ала келген, маган гитара болбойт дегенден кайра. Ала келдиңиз эле? Ала келдим эле. Макул эми. Эми без гитара деле дайыр. Болбосо Алдырталы бизде бар. мүмкүнчүлүк бар экен, алып келгенге азыр сөз. ооба. Гитараны канча жылдан бери ошондо? Быйыл уже бир 15 жылга жакындап калды. 15 жыл. Бирок самоучка да. Ооба. Анда мындай кылалы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, азыр сиздердин сыныңызга салалы. Эми биз акыркы бир жуманын ичинде күн сайын чыгып атпайбызбы эфиргечи? Анан жылмыктылар менен маек куруп атабыз, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Кийинки жылы Шерзат мырзага баягы ниет кылалы, жылмыктыларын талап келди бир номинациясына катышсын деп, э? Ооба. Мүмкүн кийинки жылы эле дебютка катышып Ооба, калат, э? ооба, буйруса. Ошол себептен азыр бир талантына ынаналы, жакшы бир чыгарманы аткарталы дагы көрөлү, анан жалпылап баа берели. Ооба. Бизде гитара дагы келип калды, келиңиздер. Ага чейин биз айта турчу сөздөрүбүз бар. Ооба. Жаңырта кетчү. Иштешим. Биз сиздерге дал ушундай керемет календарды бергенге даярбыз. Аны менен катар, эгер балким алдыңкы эфирлерде жеңүүчү аталган болсоңуз, дал ушул 24 декабрь күнү өтө турчу биздин жалпы эл аралык Азия мамлекеттери катышкан Казакстан, Өзбекстан, Каракалпакстан, Кыргызстандын эң мыкты дейилген, биз угуп жүргөн, биз сүйгөн жылдыздары дал ошол 24 декабрь спорт ордосуна келип, сиздерге жакшы бир жыл жыйынтыгынын коштоосунда концерт уюштурганы турат. Мына ошол жерге барыңыздарды чакырабыз. Ооба, эң сонун чакырылды. Келиңиздер, анда эмесе гитара дагы даяр, биздин ырчыбыз дагы даяр, биз даярбыз. Келиңиз, анда эмесе сизден жандуу ыр болсун. Албетте, анда азыркы убакта хит болуп жаткан чыгармалардан аткарып берелик. Бекборбиев агабыздын «Кете албай жүрөм» деген чыгармасы. Келиңиз. Сүрөтүң гана гүлдүн жегин бойлогон, ар бир мүнөт мени сүйүп, мени ойлогон. Сүрөтүң гана толкун менен ойногон, күлкүң гана шыңгыр булак, мен сүйүп тойбогон, мен сүйүп тойбогон. Ошентип мен уктап ойгондон, мен сени сүйөм, мен дагы эле сени сүйөм. Мен азыр жаштыгымдын асказоосун айланып жүрөм, о кете албай жүрөм, мен сени келеттеп жүрөм. Ыра көрбөй сени башкага, кыялбай сени башкага, мен сени сагынып күтүп жүрөм, мен сени сагынып күтүп жүрөм. Браво! Гитараны ошончо алып келгенден кийин экинчи ыры дагы бир сурайын айлыбы? Мейли, жүп болсун. Бир куплет жүп болсун деп. Бир куплет, ооба, убактыбыз дагы азайып бараткан чыгар.
өзіңді көп içiмен іздеп жүрем өзіңе көңілімді түздеп жүрем düşümde apqarıb ay sen dep söylem Көңімдің айы жолыққанда сіз деп жүрем Көңімдің айы жолыққанда сіз деп Мен жанды үнді ұққанда эле кайра эле ырдаткым келип берет. Мына ошондуктан келиңиз анда эмесе сиздин жаңы клибиңизди дагы көрөлү. Baby ты моя деп аталат. Өзүңүз бир үндөп кетсеңиз болот телекөрүүчүлөргө. Келиңиздер анда эмесе биздин аракет кылып тарткан клибибиз сиздердин жүрөгүңүздөрдөн орун алат деген ойдомун. Анда клипке Келиңиздер анда Шерзат Иминакун, Baby ты моя. Yakın adamım, oğdarım, herkelep dayım Deb özümde özüm aldayımın, baby kıymaya Baby kıymaya Жүрегімдің обында Қайрылып маға келбесең Қабарың жоқ күттір Ойларыма салып түр Қабарсыз кетсең сен келбе Оу жаным менің қайсарым Жүрекке жақын адамым Оу дарым еркелеп дайым Деп өзімді өзім алдаймын Basanda dursam seni oylanıp Estesem kalam zor bolup Kaderim bilip çürür bekkensin Kaşımda benim nur bolup Basanda dursam seni oylanıp Estesem kalam zor bolup Kaderim bilip çürür bekkensin Kaşımda Дал ушул мөөнөттөрдө сиздер менен коштошууга даярбыз. Анда эмесе кийинки биздин эфирлерибизден дагы көрүшкөнчө дейбиз. Амандыкта туруңуздар.